Бүгүнкү биздин подкастыбыздын эң алгачкы коногу Корея Республикасында 23 жылдан бери эмгектенип жашап, жана Сеул шаардык кеңешинин депутаты болгон, жана дагы өз эмгеги менен Кыргызстандын, деги эле Борбор Аяжан, деги эле Корея Республикасына келип жаткан чет өлкөлүк жарандардын баардыгына эбегейсиз чоң салым кошкон айымыбыз. ардактуу Ашыралиева Айсулуу Асымкановна айымыбыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Айсулайым, жакшысызбы? Алла таалам ыраазы болсун. Убактыңызды бөлүп кеткениңизге иншалла. Анан кийин дагы сурап, орозоңуз да кабыл болсун. Жараткан Алла таалам баардык кылган ниет истеринен дуаларыңыз баары кабыл болсун эшке буюрса. Ошо бүгүн биз подкаст баштап үйрөнүп атат. Иншалла. Буга да убакыт бөлүп берип кеткениңизге Алла таалам ыраазы болсун. Силерге де чоң рахмат, ошо убактыңарды эң биринчи мага бөлүп меме маек курганы алыс жолдон келгендерге чоң рахмат. Биздин азыркы баштап аткан подкастыбыздын эң алгачкы коногу болуп келип бергениңизге чындыгында Сыймол экөөбүздүн аябай сүйүнүп, ошол эле моментте сыймыктанып аткан дагы учурубуз. Ооба. Биз да буга чейин сиз тууралуу подкастларды көрдүк, наркы өкүлдөрдүн информацияларды алдык. Анан кийин Кореядагы дагы аудиторияга деги эле Айсулуу Асымканова деген ким дегенди дагы кандай сен бул азыркы деңгээлге чейин ким болуп жеттиңиз, кандай элеңиз ошол боюнча Өзүңүз жөнүндө. Айсулуу Асымкановна деген Кыргызстандын жараны, Кыргызстанда туулуп, өсүп, чоңойгон, азыркы мезгилде Сеул шаардык кеңешинин депутаты болуп иштеп жаткан депутат. Бул мен. Өтө сонун. Кыргызстанда төрөлүп, өсүп, 2002 жылга чейин ошо БГУда окуп, БГУну бүткөндөн кийин 1 жыл боюнча өзүмдүн ошо профессиям боюнча иштеген. БГУнун алдында 36 мектеп болуш керек. Түрк-Манас университетинин жанында 36 мектеп эле. Анан БГУнун аркасында 25 мектеп бар болчу. Анан ошол 25 мектепте, 36 мектепте мен 2 ставкада иштегем. Өзүмдүн профессиям боюнча. Бирок ал мезгилде 2 ставкада иштесең дагы айлыгым 1000ден ашпачу. Ал 1000ге мен кантип жашамакмын? Квартплатаң төлөйсүң, жол бириңден артпайт. Анан мен аба менен дем алышым. Ошол кыйынчылыкка карабай опыт алыш үчүн мен 1 жыл иштедим. 1 жыл иштедим. Себеби бизде университетти бүткөндөн кийин 2 жыл иштеп, практика өттү деген документ, справка апарып бергенден кийин биздин дипломубузду берчү. Ошондой система болчу. А мен карабайсыздарбы, ошо убакытты аяп, 2 жылды аяп, мен 2 жерде 1 жыл иштегем. Ошону мага засчитали как за 2 года, 2 жылга деп. 2 бөлөк жерде иштеген үчүн. Машина иштейт экен, Ошентип мен 1 жыл өзүмдүн профессиям менен иштеп, бирок 1000 сомдон ашпаган айлык менен 1 жыл чыдашта кыйын болду. Анан айла жок. Мен дагы ошо Корея жергесине келгенге муктаж болдум. Бул жерде мен эме кантип келип калдым? Силерге, наверное, этот вопрос тоже интересует. Мен мага чейин 1-2 жыл мурун келген курбум бар болчу. Ал ошо мен курактуу курбум жаш кезинде ушул мамлекетке келип иштеп, үйүнө жардам берип, үй алып, жер алып, ошо машина алып аракет кылган курбумдун ошол мезгилдеги мындай элеси кылып аткан ошо эмгеги мени абдан сыймыктандырган. Себеби жаш кыз кантип ошол 1-2 жылда ушинтип турган жетишкендиктери сыймыктандырган. Анан, конечно, мен дагы курбум аракет кылып болуп атса, эмнеге меники болбойт деген мааниде мен деле бул жакка
жумушка келгем. Эң башынан эле сиз нет ничего невозможного деген нерсени карманган экенсиз да, мындай карап көрсөң. Жана 2 жылдык немен 1 жылда өтүп койгонуңуздан эле. Ошону айтпайсыңарбы? Мен өзү мынтип ойлосом кичине башым иштейт окшойт го. Себеби студент мезгилде эмесе мен айылдык эле кызмын өзүчү. Айылдык эле кыз болуп анан шаарга келгенден кийин жашаш керек. Жалгыз. Шаардык кыздардай болуп кийиниш керек, басыш керек, жеш керек. Анан ошол ошону мен кантип жетиштин абалында кантип тапканымды айтайынбы? Мен ошо одногруппницаларымды, курбуларымдын домашний заданиясын аткарчумун. Алардын рефераттарын жазчумун. Анан рефератты жазып берип эле, мынакей жазып койдум деп эмес, анын мазмунунда кыскача мен не кылчумун. Чтобы ал өзү айтып бере алгандай кылып. Өзүнүн сөзү менен айтып бере алгандай кылып, мен ал жаттап ала тургандай кылып, оңой кылып жазып берчимин. Только жутуш эле калды. Ошол предложение ошо кыздардын өзүнөн келген. Менден эмес, ал кыздардын өзүнөн келген. Себеби ал кыздар бирке колунда бар кыздар болчу. Анан мага ушинтип айтышкан да, если тиги жазып берсең, бизге окууга жардам берсең, сага төлөйбүз деген да. Болду. Мен жардам берем силерге деп. Ошентип мен күнүмдүк тамагымды тапканга, күнүмдүк тиги квартплатамды негизи башынан эле жана интервьюларыңыздарда көрдүк го, ата энеңиздердин берген интервьюсунда кызыбыз жаштайынан эле окууга көп басым жасайт эле деп, ал нерсени университетке келгенде дагы беркиндей физический жумуштан караганда акылыңыз менен да кошо иш кылайын деп неме кылган экенсиз. Ошол мезгил эле эптеп жашоого эптеп экен. Сизге предприимчивая турбайсызбы? Мүмкүн болсо предпринимательство бизнес кылганга ниетиңиз жокпу? Өзү бизнеске жакын эмесмин менчи. Мен бизнеске жакын эмесмин, бирок өзүм выживать эткендин абалын тапканга жакынмын да. Анан мен английский укугум өскөм да. Тиги Кыргызстанга туристтер келип калса, ошолор менен мен жакын болуп, аларга ошо шаарды көрсөтүп, гид болуп, аларга ошо Кыргызстандын маданиятын тааныштыруу максатында мен Кыргызстандын борсокторун жасап, Кыргызстандын тамагын жасап, ошого акча алчумун. Ошол мезгилде ошентип алар эми туристтер го, бизге мындай $50 берип койгон аларга эчтеке эмес го. Мага ал $50 прям $50,000 болуп эмели берекелүү болчу. Берекелүү. Мен ошол мезгилде эле уже даже топтоп ата энеме апарып берип, алардын кредитин жаап. Сиз өзүңүзгө дагы ата энеңизге да аптырсызбы? Ошол студент мезгилде эле ошондой шугум бар экен. Буну да азыр мактанайын деп айтайын деген эмесмин. Сиздер мен маек болуп атып эстеп атканым го. Өтө жакшы, Алла таалам разы болсун. Аябай жакшы. Анан ошентип Кореяга келип калган экенсиз. Ооба, буйрук болуп ошо 2003-жылдын башында келдим. Конечно, башында мен бул жака жумушка келдим. Ошо акча табуу максаты менен келдим. Мен жыргаганымдан келген жокмун. Андай жыргаганыман деген сөз бул мен кыйналып жашагандан да эмес. Кудайга шүгүр, ата Дагы да жакшы жакка умтулайын деп, жакшы жакка умтулуу максаты албетте, бирок өзүм күчүм менен. Ата энемдин жардамы менен эмес, өзүм күчүм менен. Себеби мен ата энем ал мезгилде жакшы тиги жумуштарда иштешчи, экөө тең элечи. Бирок алардын ошо жардамын албай өз күчүм менен турсам деген ниетим бар болчу. Кичинекей кезимден эле ошондой окшойм го. Мунун деле мындай айтып отура берсең азыр тиги бэкграундум не деп коет, чөйрөлөрү бар. Себеби мен кичинекей кезимден эле Казакстандын чоңойгон өзүчү. Мен Кыргызстанда төрөлгөнүм менен 7-8 айлыгымда мени Казакстанга алып кетип, ал жакта мен 7 жашка чейин. Ошондуктан видать это ошо кичинекей мезгилимден бул мага сиңип калган окшойт го. Бөлөк чөйрөдө мындай жашап, ошо бөлөк чөйрөдө мындай
мындай сиңишип кетүү жаңы. сиңишип кетүү туура. Сөздөн кичине кыйналып атат. Ой, ошол чөйрөдө жашап калуу бул бидай ошо кичинекей мезгили менен мага калыптанып калса керек го. Анан ушул Кореяга келгенден кийин дагы сиз 17 жыл иштеген экенсиз да, эң кызматындачы волонтерство кылып. Ошол 17 жылда да иштеп неме кылдыңыз, анан өзү ниетиңиз депутат болуу ниетиңиз менен иштедиңиз беле же кандай болуп эле? Жок. Албетте андай максат оюма да келген эмес, түшүмө да кирген эмес. Мен ыктыярдык жумушту аткарганын себеби бар. Мен 2003-жылы келгенде көп маданияттуулук үй бүлөлөргө жардам берүү организациялар жок болчу. Ал мезгилде андай закондор да жок болчу. Ошол мезгилде мен сүйлөгүм келчү эл менен. Корея жарандары менен сүйлөгүм келчү, бирок сүйлөй албагандыктан ошол сүйлөөнү кантип жеңиш үчүн бул Корея мамлекетинин тиги маданиятын үйрөнгүм келчү. Кимден үйрөнөм, если эл менен сүйлөшө албасам? Ошол оорчулукту жеңиш үчүн, ошо менен күрөшүш үчүн мен волонтер, ыктыярчылык жумушуна баргам. Ал жерде мен келгенде болгон эле 24-25 жаш кыз болсом, анан ошол ыктыярчылык жумушка баргам. Барганда мени тосуп алган ошол мезгилде ажымалар, эжекелерибиз, Корея эжекелерибиз, мырзаларыбыз улгайган кишилер болчу. Алар уже ошол мезгилде 50дөн, 60тан ашкан кишилер болчу. Анан жаш кыз келип жардам берем деп атса, жардам бербе деген болбойт да. Каяктан болсун? Алар сүйүнүп, Кудай жалгасын деп мени тосуп алышкан, чындап эле. Мен аларга өзүмдүн саатымды, өзүмдүн убактымды, өзүмдүн физический нагрузкамды мындай инвестиция кылсам, аларда мен 2 эсе 3 эсе алгам. Себеби алар менен Корея тилин үйрөнгөм. Алар менен мен Корея маданиятын үйрөнгөм. Корея ошо бөлөк коомдо жашап жеңиштин жолун үйрөнгөм. Ошондуктан ошол ыктыярчылык иш менин жашоомо көп мындай таасирин берди. Ошол кишилер мага жардам бербесе, мен бул жерде отурмак эмесмин деп ойлойм. Азыркы күнгө чейин катташам, барып кишилер менен катташам, убактым болсо барып турганга аракет кылам. Бирок жумушумдун ооругуна, мындай убактымдын аздыгына карата, конечно, убакыт көргөнгө болбойт. Эме дейт да, бул жашоо себептер жашоосу дейт да. Ар бир адам бири-бирине себепчи да. Жакшылыкка көтөрүлгөндө же жамандыкка барсаганда дейчи. Иншалла сиздин жашооңузда Алла Тааланын тагдырга жазылган нерсе экен. Ошол жакшы инсандар жолугуп, сизди да ушундай деңгээлге чейин алып келгенине себепчи болгон аталардан, элдерден Алла Таала разы болсун. Ошондо азыр биз коюнчу. Канчанчы жылга келип калдык сиз менен азыр? 13-тө келдиңиз. 2003-тө келдиңиз. Ана волонтерство менен 2013-тө баштадыңызбы? 2003-тө келдим, 2004-2005-те баштадым. Анан ошодон канчага чейин волонтерствого калдыңыз? 17 жыл болсо, ошондо 2003 мен азыр цифрадан бирге 22 чейин болду. 20-чы жылдарга чейин болуп калат. Анда ошо сиздер менен жана биз 18-те ошо кезде дагы волонтерство менен неме кылып элеңизби? Ошол мезгилде иштеп жүрчүмүн. Анда ошол жерге келдик. Ошол Ошол келдик, Анан ошол учурда сиз волонтер ыктыярчы келдиңиз, булардын культурасына сиңип кетиш үчүн волонтерство кылып иштеп жүрдүңүз, көндүңүз, сиңдиңиз. Анан ошол эле моментте сиз Айпери тобу деп кыргыздын кыздарын, балдарын чогултуп танцевальный группа ачтыңыз. Анан ошонун атын Айпери деп койдуңуз. Ал Айпери кайдан, кандай болуп келип калды эле? Мен Айперини түзгөн жылы бул 2013-жылы түзгөн. Анда Айпери Кыргызстан бийчилер тобу болуп аталчу. Ал мезгилде өзү курактуу кыз келиндер, Корея жаранына турмушка чыккан кыз келиндер менен бийлечикпиз. Ал кыз келиндерди мен кандай таптым? Ал мезгилде мен Кореяда
KBS деген каналда, Канал. биринчи каналдардын бири болуп эсептелет. Ошол каналда мен Кыргызстандын өкүлү болуп съемкага чыккан мезгил болчу. Ошентип жүргөндө мен посольствого кайрылгам, жардам сурап, себеби мен болгону бир эле көйнөгүм бар болчу, кызыл көйнөгүм бар болчу. Мен менен бирге съемкага чыккан кыздардын кийимдери ар жума алмашып турчу да. Анан мен алардан сурагам, силер каяктан аласыңар мынчалык кийимдер көпкө, эмне постоянно сатып аласыңарбы десем, жок, бизге элчилик жардам берет деген да. Анан мен ошол жаман оюмда элчиликтен жардам алам деп, элчиликке барып жардам сурагам. Десем, элчилик мени бизде андай жардам жок, бере албайбыз деп мени бөлөк жакка жөнөткөн. Ал жерде мен ошондо Максат Борбору менен биринчи таанышкам. Ошол жерде Максат Борборунун арты кайырлуу болсун, тиги Мирай менен таанышып, ошо Мирай мага ошо кыргыздарды тааныштыра баштап, ошол жакта мен кийимде жардам ала баштап. Көрдүңүздөрбү, бир кыргыздар өзүбүз эле бири-бирибизге ушинтип жардам бере беребиз. Мен Кыргызстандын өкүлү болуп азыр ушундай каналга чыгып атам, биринчи каналга чыгып атам. Менин кебетемде, менин кечпиримде баардык Кыргызстанды баалашат, мага жардам бергиле деп мен ошондой эле кыргыздарга патриот болуп, патриотический мындай чувство менен айтып не кылсам, боорачыштуу кылып жардам берген адамдар көп болуп турган ошол мезгилде. кыргыздар колдойт. Ошентип жардам берип жүрүп кыргыздар менен тааныштык кылгам. Ошол мезгилде мен ошол кыздарга мынтип айткам да, биздин Кыргызстанды жакшы тааныбайт экен Корея эле. Давайте ушу маданиятын, жүзүн, намысын көтөрөлү Кыргызстандын деп, ошо патриотический чувство менен кыздарды чогулткан. Ошол биринчи баштаган кыздарга абдан ыраазымын, себеби алар жок болсо бул бич тоодо түзүлмөк эмес. Биз ал мезгилде абдан кыйынчылыктарды көрдүк, себеби бизге ошол бийди мындай репетиция кылган даже место жок болчу. Биз көчөдө, паркта, паркта жүрчүбүз. Ошентип 2 жыл кыйналганым менен ошонун кыйынчылыктын өзүрүн көрүп, кийин жеңип кеттик. Бул да өзүнчө бир күрөш болду. Айпери болуп аталып калган. Айпери болуп аталып калган себеби эми жалаң кыздар болгонбуз башында, 6 кыз болгонбуз. 6 кызга анан биз ат издейбиз дегенде баардык улуу урматтуу эжекелерибиз бизге Айсулуу, Айгүл баардык сонун аттарды беришкен. Бирок биз ар бир аттын маанисине көп көңүл бурдук. Бул Айпери деген сөз Персия сөзүнөн келип чыккан сөз экен. Ошондо караганбыз биз. Бул аял затында тийиштүү, жагымдуу сөздөр бар экен. Сулуулук албетте, тиги сулуулук, чыдамкайлык, сабырдуулук, чечимдүүлүк ошондой сөздөрдү камтыгандыктан биз Айпериге токтогонбуз да. Анан кийин, конечно, бизге жигиттерде, мырзалар да келе кошула баштады, бирок алар келип алып Айперини өзгөртөйлүчү деген көп не беришкен, бизге сунуш беришкен. Бирок мен мынтип айткам да, биз ушул Айпери ат үчүн 2 жыл кыйналдык. Уже ошо Айперини билип калды. Азыр келип алмаштырсак, дагы эле ошол кебетибизге түшүп калабыз. Эмне сулуулук айымдарда эле болобу, жигиттерде болбойбу? Чыдамкайлык айымдарда эле болобу, жигиттерде болбойбу деп мен аларды да смогла убедить. Ошол Айперини өзгөртпөй, Айперини алып келген. Бирок бул максат биз Кыргыз эми 13-жылдары Кыргызстан бийчилер болуп түзүлсөк, 18-жылы биз Орто Азия мамлекетинин бийчилер тобу болуп калдык. Ал өзгөрткөндүн себеби биз бир эле Кыргызстан менен чектелип калсак, биздин кыймылдарыбыз аз болуп калат экен. Анан биз ошондо да кыздарга, балдарга, жигиттерге мен айткам, биз Орто Азия болсок, биз 5 мамлекетти камтыйбыз. Андай болсо биз чоң көрүнөбүз, бир мамлекетке караганда деп. Карасаңар, ошондо да чоң ойлонуп. Бирок ошол туура келип чыкты. Эмне себептен бизге кыргыздарга, корейцтер Кыргыздардын бийчилер тобу деген менен Орто Азия бийчилер деген топко караганда мамилеси өзгөрө баштады. Силер 5 мамлекеттин өкүлдөрү турбайсыңар деп караган көз карашы, мамилелери өзгөрө баштады. Ошол жактан баштап биз кайра стимул алып, бул негизги максаты Орто Азиядан келген жарандар Кореяда мындай отуруп калыш, мындай Кореяда оңой жол менен асвайт этиш үчүн биз
жаңа маалымат менен жардам берип, биз бири менен биргелешип мындай контакт түздүрүп, ошондой роль аткарганбыз. Ошол эле мезгилде биз Кыргыз, Корея жарандары Орто Азияга болгон кызыкчылыгын да ошондой эле маалымат менен, кайсы бир Өзбекстанга барабыз деп, Кыргызстанга барабыз деп, биз ошолордун номерлерин таап берип, буларды бири менен байланыштырганга роль болгонбуз да. Ошол себептен Айпери ошол мезгилден баштап. Ошо как раз 18-жылдары сиздер Айпери болуп Орто Азияны камтып жүргөн кезиңиздерде мен да сиздин командаңызда бир-эки жолу бийлеп калып, и как раз таки бир выступлениеда гран-при утканбыз. Сиздер менен. Гран-при утуп, немеден жана чегинде 800 000 вон берген. Мен эсимде жок. 800 000 Мен азыр өзүм айтсам мактангандай болуп калмак элем, карасаңыз. Мен Кореяга келгениме жаңы эле 2 жылдай болгон. Томпойгон кичинекей ушундай кыз болчумун да, мындай толмош келгенчи. Анан сиздер мени арыкта, анан кел биз менен бийле деп ошо чоң эжелер бар болуп келтирип ушинтип бийлеген, утуп алып анан чогуу отуруп тамактанып ушундай сон болгон да. Анан Айсулуу эже дегенде менде эң биринчи ошо ассоциациясы, мындай оюм, эң биринчи оюм ошо баягы би тобундагы баягы кылган жылуу мамилеңиз менен эсте калып калыптырсыз да. Анан тилди окуу, могу жакта могу жумуштарды кылсаң болот деп ошол кезде эле мага мынтип багытты көрсөтүп, көрүп атасыз, что кичинекей кыз экенин, аракет кылып атат экенин, мынтип направлять эткениңиз менде эсимде калган да. Мен өзүм эсимде жок, карасаңыздар, мынтип жанымда кыздардын эсине калган десе, мне это очень приятно. Ошо. Өткөн жашоонун тарыхында. Сиздин кылып өткөн эмгегиңиздин үзүрү. Карайсызбы, азыркы кыздарда канча сиздердин колуңуздардан канча кыздар чыкты, канча адамдар да Кыргызстанда, бул жакта да канча адамдар Кыргызстанды дегеле Центральный Азияны тааныды да. Бул менен дагы бизде экономический өбөлгөсү, культурный жактан, туризм жактан да чоң өбөлгө түспөйбүз да. Кандайсым ар тараптан дагы салымдар өтө чоң болуп турат. Алла таала ыраазы болсун, чын айтканда. Мен ошол менен бийлеген кыздар, жигиттерге чоң ыраазымын, себеби биз бир сценада болгону 1-2 мүнөт бийлегенибиз, бул ар кандай дипломаттар жылмылдап кыла албаган нерсени биз 1-2 мүнөттө аткарып койчубуз. Бул кыздардын ролу да абдан чоң болчу, себеби биз ошо бий аркылуу, ошо маданият аркылуу элдин жүрөгүндөгү сезимди ачканбыз, ошого жол ачканбыз. Что биздин кыздарда эң мындай жакшы мындай роль аткарып келген. Мен Чолпон Ай менен сүйлөшүп алып, мындай бул темага сүйлөшкөн жок. Азыр кайра эстелип, сезимдер эстелип келип атат. Алла таала ыраазы болсун. Анан кийин неме деген суроо болот да. Өз бул депутаттык жашоодо бул депутаттар бизче 4 же 5 жылга ашабы? 4 жыл болот, азыр уже депутаттык неместе уже 4-жыл аяктап калыптыр, азыр жаңы депутаттык немеге азыр аттанып калыпсыз, келдик, аттанып жүргөн убагыбыз экен. Дегеле 4 жылдык убакытты кантип сүрөттөп бере аласыз? Дегеле депутаттык бул сырттан кооз, оңой, жалтырак көрүнсө керек. Бирок мунун аркасында кандай тер бар, кандай аракет бар, уктабаган түндөр бар. Бул себеби бул чегинган, жоопкерчилик. Бул жоопкерчилик. Себеби биздин ар бир сөзүбүздө биз алып чыккан ар бир тиги указ, постановленияда элдин турмушуна түздөн түз таасири тиет. Ошондуктан бул абдан жоопкерчилик. Биз эл менен иштегендиктен, тем более мен көп маданияттуу үй-бүлөлөрдүн өкүлү болгондуктан, ошол элдин үнүн жеткизгендин ролун аткарып аткан мен азыр киши болуп атамын. Канча адамдардын үнү жетпейт. Ошолордун ролун аткарып аткандыктан бул абдан оор жумуш, оор жоопкерчилик. Ооба, сиз азыр айтып аткандай биз 4 жыл уже аяктап кетип атат. Жаңы эми кайра жаңы өзүмдүн талапкеримди кайра коюп атам, талапкерчиликке коюп атам. 4 айдан кийин, уже 3 ай калды, почти 3 ай калды. 3 айдан кийин бизде жаңы шайлоо башталат. Мен буга чейин пропорциональный система менен келгем, себеби менин партиямдан добуш берип мени тандашкан. Эми мен азыр округтан чыгып атам, өзүм жашаган ушу Кымчон деген округтан чыгып атам. Мени азыр жарандар
ушул райондун жарандары мага добуш бериш керек да. Өтө сонун. Азыр ошондон элдин добушун алам деп азыр ар бир жараны кетип аткан жаранын колун кармап мен ушул райондон чыгып атам депчи. Бул көрсөтүп эле анан тиги добуш бүткөндөн кийин, выбор бүткөндөн кийин тарап кетмей эмес. Бул жерде мен азыр иштеп корейцтер кандай иштеп аткандарын, корей жарандары кандай иштеп атканын карасам, бул 365 күн бир калыпта, бир мындай темпте эл менен иштешет экен. Мен ошол нерселерди үйрөнүп атам азыр. 4 жылда мен көп нерселерди үйрөнүп атам, бирок до сих пор эле үйрөнүү процессинде жүрөмүн да. Буну 4 жылда эле үйрөнүп коюу оңой эмес да. Себеби мага чейин келген коллегаларымды, алар 3-чү жолу, 4-чү жолу келгендер бар. Иштегенин карасам, постоянно бир калыпта, бир темпте. Бүгүн эле добушун алып коюп, эртең мен сени тааныбайм эмес. Ошол киши менен күнүгө болбосо да, мен азыр мындай абстрактный айткан менен тиги ар жумада көңүл бурганга аракет кылам. Что бул абдан жоопкерчилик деп эсептейм. Анан дагы нерсе бар да, эгерде кече жакында биз Кыргызстанга курултайга биякта делегат болуп барып келдик, Бектур инибиз менен биякта элчиликтер жөнөтүп демешти, диаспорадан. Ошол жерде Россиядан келген Бекбай экебизди бир неме көтөргөн, көйгөй көтөргөн президентибизди ошону бир карап көрөбүз деп айтты. Кандай десеңиздер, тыш жактагы мигранттардан депутаттардын составына бир өкүлчүлүк депчи. Сырттагыдан ошо бир депутат, бир мандат бергиле тыш жактагы биз мигранттарга деп айтылды эле. Президентибиз дагы ошону бир карап көрөбүз дешти. Буюрсаң карап көрүп, бул нерсенин үстүнө неме кылабыз деп. Суроодо эгерде ошол исимден мандат берилип калса, сиз да Кыргыз Республикасынын депутаттуулугуна ушундай багажыңыз менен, билимиңиз менен, алган опытыңыз менен барып Кыргыз неме талап кетиңиз деп коесузбу? Кыргызстанга койдуңуздарбы? Сиздердин сөзүңүздөр бияктан коет деп түшүнүп алыптырмын жана. Ошо Кыргызстан бул мындай немеде тыш жактагы мигранттардын немесинин өкүлү болот да Кыргызстанда. Депутат. Пока что. Мен бул жакта опытымды көбүрөөк алып, мен бөлүшкөнгө даярмын. Өзүм опытым менен бөлүшкөнгө даярмын. Себеби эми мен Кыргызстандын системасын, парламенттик системалардын иштеген иштерин жамандап, мындай жаман сөздү айткан жокмун. Мен көз карашым бул жактан көбүрөөк мен опыт алышым керек. Мен 4 жыл эле бул жакта депутат болдум деп эле Кыргызстанга барып өзүмдүн талапкеримди койгон туура эмес деп ойлойм да. Себеби менден да мыкты иштеген айымдар бар, мырзалар бар. Бирок ошол ким чыкса да мен өзүм опытым менен, өзүмдүн ошо тажрыйбам менен, практикам менен бөлүшкөнгө ар дайым даярмын. Ал эми Кореяда андай момент болсо мен албетте катышмакмын. Себеби бул жерде оңой деген сөз эмес. Бул жерде оңой деген сөз эмес. Мен сиздерге жаңы эле айтып кеттим. Бул жерде биз 365 күн бир калыпта, бир мындай темпте иштеп келе жатабыз деп атпайбыкпы? Бизди эл даразалайт да, эл даразалап, даже үйдө да отурган чоңдор эмес, бизди эл тандагандыктан элге тилиң өтүп мындай кылса, эл өзү эле бизди көтөрүп коет экен. Мен буну байкадым бул жерденчи. Анан элдин требованиясын аткара албай калсаң, эл өзү эле түшүрүп коет да. Бул жерде ошол практикада бар да. Анда биздин кыргыздардыкына эле экенбиз да, корейлерге окшош эле экенбиз да, биздики деле окшоштуктар көп экен анда. Просто мен эми айткым келген мааниси, мен көбүрөөк тажрыйба алып бул жактан Кыргызстан менен бөлүшкүм келет албетте. Себеби мен Кореяда азыр 23 жыл жашап калдым. Бул жерде ала турган тажрыйба абдан көп. Мен азыр Кореянын тиги түп тамырын өзүңүздөр билсеңиздер керек. Булар колонизацияны өтүштү 35 жылдыгы. Кийин 50-чы жылдары буларда түндүк менен түштүк деп между собой гражданская война өттү, 3 жыл.
кандай кыйынчылыктар өттү. Бирок ошол кыйынчылыктар менен күрөшүп булар азыр 10 өнүккөн мамлекетке кирет. Бул кандай жетишкендик. Мен эми мактана бергим келбейт, бирок мактанганга туура келет да, себеби ушул мамлекетте мен жашап, окуп, көрүп, үй бүлөлүү болуп, ушул тажрыйбаны алып, азыр баалап атам да, мынтип аракет эмне кылыпчы, сравнение салыштырып атам да. Көп нерсени али үйрөнө турган мамлекет да. Булардын кенчи барбы, эмнеси бар? Эч нерсеси жок. Кандай деп ойлойсуз? Кайсы тажрыйбасы менен булар ошо эң мыкты мамлекет болуп жолго чыкты? Өжөлдүүлүгү. Туура айтасыз, өжөрдүгүлүгү менен, тартип менен, билим менен. Биз дагы Кыргызстандагы ушул принципке сактасак, биз ашып түшүп алабыз. Эмнеге болбой атат бизде? Бирок болуп атат, Кудайга шүгүр, өзгөрүүлөр бар, көрүп атамын. Жай кетип атабыз, бирок туура кетип атабыз. Салыштырмалуу түрдө мындай Корея кыска эле убакта ушунча өнүгүп кетти деп атпайсызбы? Азыр биздин Кыргызстандан да жаштар келип окуп атат, бияктан канча билим алып атат, стаж алып атат. Ошол кайсы биздин жаштарды Кыргызстанга кантип тартса же кантип кызыктырса болот да, мындай биздин Кыргызстаныбыздын дагы да өнүгүп өсүшүнө. Мен жакында бир дебатка барып келдим. Ал жерде ушул вопрос боюнча Чонмунга профессор сүйлөдү. Ошол профессордун сөзүн мен сиздерге кыска нуска айтып кетейин. Себеби менин бул областта мен профессионал болбогондуктан мен азырынча бул суроого өзүмдүн жеке оюмду айтканга бирке затрудняюсь. Бирок ошол дебатта мен укканым, ал профессор мынтип айтты да, постоянно тиги Кытай мамлекети бир нерсе ойлоп тапса да алдыга кетет. Эмне себептен билесиңерби деп биринчи суроону бизге ушинтип берди да, дебатты ачаардын алдындачы. Баардыгыбыз ойлонуп калдык, анан жашоонун оордугунан аркы беркисинен деп ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду айтып атабыз десек, ал киши мынтип айтты: если ар бир мамлекетте албетте гений адамдар бар, жок эмес. Ошол генийлерди пальгул тауып, ошолорду негиздеп, ал гений адамдарды дал ушу өскөнүнө инвестиция кылышат экен. Биздин оюбузга даже мындай келбеген суммаларды инвестиция кылышат экен да. Бизге даже ошол суммаларды озвучивать этишти. Алардын жашоосу баардыгы мындай удобство, оңой жашыртыш үчүн мындай, себеби алар мен жашоомду кантип жашаш дегенге аракет кылып, убактысын бөлүшүү эмес, мен кантип акча табыш керек деген максатта мындай оюну ал жака кетириш эмес, генийлердин өзүнчө мындай неси болот экен, кандай навыктары болот экен да. Аларды ошол жака өстүрүш боюнча инвестиция кылышат экен буларчы. Ошолор аркылуу анан ар кандай идеялар келет деп айтты да. Кайсы бир программаларды айтты, мен просто сиздер азыр бул суроо берерин мен билген жокмун, билгенде даярданып келмекмин. Ар бир мындай бир проекттерди айтты, ошолор баардыгы ошо генийлер тараптан сунушталган проекттер деп айтты да. Ошончо эле адамдар мындай как-то жерге тезирээк өнүккөнгө себепкер болду деп айтты да. Десе эле мен азыр Кореяда бир нерсе өнүгүп калса эле, ушу Кыргызстанда болсо экен. Бир нерсе көрүп калсам, ушу Кыргызстанда болсо кандай сонун болмок эле депчи. Мен да азыр ошол жакта абдан ойлоном да. Анан ушундай биз, конечно, өнүккөн мамлекеттердин ошо опыттарын пайдаланышыбыз керек деп ойлойм да. Бир гана Кытай эмес, бир гана Корея эмес, бөлөкөй алдыга кеткен мамлекеттердин опыттарын алышыбыз керек деп мен эсептеймин. Азыр эми өзүм жеке азыр кичинекей бир проекттер менен иштеп атамын. Себеби сиздер да Кореяда жашап көрсөңүздөр керек, бул жерде цифровизация болуп, кандай удобство алып келет, Бул жерде себеби ар бир минутубуз бизде бул акча да,
бул баалуу биз үчүнчү убактыбызды кетирбешибиз керек. Ошондуктан даже элементарный бир остановкага барып турганда биз ал жерде жүрүлүп тура бербейбиз. Биз канча мүнөттөн кийин барып турганда 1-2 мүнөттөн кийин автобус келип кала тургандай кылып. Ошол мааниде. Анан күн суукта да адам үшүбөш үчүн, күн ысыкта да ысып тер кыйналып турбаш үчүн остановкаларда удобство жана мониторлор бар. Ошондойлор болсо экен деп мен ошол жагына да былтыр инвестиция эмес, мен бюджетти көтөрдүм. Центральный Азияга деп көтөрдүм. Бирок биздин мамлекет мага ал менин проектим боюнча мынтип айтты: азыр бизге эң керектүү андай цифровизация жана монитор эмес, бизге тиги светофор, смарт светофор керек дейт да. Бизде оказывается азыр трафик болгондуктан тиги машиналардын көптүгүнөн пробкалар болуп, авариялар көп болот экен. Бизге ошол керек болуп атат деди. Анан мен багытты кичине өзгөртүп атамын. Эми главное мен бюджетти выделять эткенден кийин, ал бюджет бар да, кайсы тарап болбосун, мен ойлогон тарап менен ал жактын ою туура эмес келип калды деп мен жок кылбайм эмес, мейлиңиздер, анда сиздер ойлогон тарапка буруңуздар деп мен кичине направленияны бурдум. Андан тышкары өзүңүздөргө белгилүү, мен маданият, спорт жана туризм алкагында иштеп атам 4 жылдан бери. Мен 1-2 жылы Кыргызстанга ачык, айкын мынтип жардам бере албаймын, көрсөтө албаймын. Себеби мен бул жерде көп маданияттуу үй бүлөлөрдүн өкүлү болуп саналгандыктан канча бул жерде андай маданияттын өкүлдөрү көп, Кытайлар, Вьетнамдар. Мен бир жакка эле көңүл буруп койсом, мени эртеси күнү эле алып барышат. Тегиз караш керек болсо. Тегиз караш керек, туура. Бул да мен ошондуктан биздин тиги журналисттерге жем болуп калбаш үчүн мен 1-2 жыл Кыргызстанга көңүл да бурган жокмун атайын. Мен көңүлдө Средняя Азия, Казакстанга, Өзбекстанга, Непалга, бизге тиештүү эмес бөлөк мамлекеттерге көңүл буруп аттым. Бирок акыркы мына 3-4 жылы мен Средняя Азияга деп Кыргызстанды ачык айтсам дагы өзүнүкүнө буруп атат деп. Себеби өзүңүздөргө белгилүү, бир 12 жылдары бул жерде Филиппиндин өкүлү да депутат болгон, журналисттерге кичине жем болгон, өзүнүн эле мамлекеттерине жардам берет дегенчи. Мен ошолорду окуп чыккан себеби ошол тиги не наступать на одни и те же грабли. Адан абирке алысыраак болоюн, мага сөз тийсе тие берсин. Кайра эле менин жериме сөз тиет. Ошол тийгизбеш үчүн мен 1-2 жыл Кыргызстанга вообще көңүл буруп атам. Анан 3-4 жылы уже кичине Кыргызстан эмес, Орто Азия мамлекети деп. Бирок бизде тиги иштегендер, эми ошол проект алып баргандар баардыгы прекрасно понимает, к чему я клоню, да? Өздөрү эле билишет. Анан мен эми маданият тармагынан ошо бизде Сеулдук фонду бар, маданият фонду бар. Биз менен негизде иштешкен. Напрямую биз менен иштешет. Анан спорт боюнча мен аларга да Средняя Азияга көңүл буруш керек десем, алар түшүндүк деген. Так что ал жака да азыр проекттер иштелип атат. Мен бул проекттердин аттарын кайсы именно, например, бокс или там машыгуу деп айта албаймын. Себеби мен обширно иштейм да, обширно. Себеби бир эле тиги тармакка көңүл буруп койсом, кийинчи тармак калып калышы мүмкүн да. Тиги общий алып баратам, чтоб бардыгына бирдей тегиздей система, практика, машыктырууну үйрөндүрүү, олимпиадаларга кантип катыштыруу. Себеби Кореядан үлгү алышыбыз керек деп ойлойм. Ошол үлгүнү мен Кыргызстан менен бөлүшүп атамын азыр. Анан бул проекттер эми бир күндө эле мөмө алып келип койбойт, конечно. Башташын мен баштадым былтырдан баштап. Конечно, ал мөмөсүн мен көрүп калышым да мүмкүн, көрбөй калышым да мүмкүн, эчтеке эмес. Мен главное ошол башталышына себепкер болдум. Ошого эле ыраазымын. Кийинки алып келгендерде ал проектти алып кетет деген ойдомун. Себеби биринчи баштасаң, кийинкилер келгендер эми жүрүп турган проектти жабып кое албайт. Ошондуктан биз себепкер болуп баштадым. Анын эми үзүрү болгондо эл көрөт, угат, билет.
Мен азыр өзүм мактанып айтып койсом мактангандай болуп калам. Көрөсүздөр, угасыздар. Бирок мен маданият жагына жана спорт жагына көбүнчө көңүл бурдум. Туристический жакка да көңүл бурганга аракет кылдым, бирок эми мындай экен да, баардык жагына аракет кыласың, бирок баардыгын бир мезгилде алып келиш бул кыйын экен да. Эми азыр бир экөөнү баштасам, калгандары Кудай буйруса дагы болор деп эсептейм. Буюрса, Алла таалам разы болсун. Сиз де жашооңузда талдап карасак, сиз жалаң баштоочу экенсиз да. Жакшы иштерди баштап, Айбертон баштадыңыз. Кореяда да биринчи биздин депутаттарыбыз экөөбүз баштап, бул жакта да башка иштерди баштап. Жараткан Алла таалам өмүрүңүзгө береке берсин эжеке. Өтө сонун. Баардык ниеттериңиз кабыл болсун. Алдыңкы жылдары эле 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кийин биз Айсуу айымды ким деп көрөбүз? Абдан оор ойлондура турган суроо бердиңиз мага. 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кийин өзүмдү да каерде болорун билбейм. Мен Кудайдын буйруганы болот деп эсептейм. Бирок мен көрүндүктүү жерде боломбу, көрүндүктүү эмес жерде боломбу? Көмүскөдө мен албетте Кыргызстан деп жүрөгүм соккон мезгилге чейин мен жардам берем деп ойлойм. Себеби буга чейин эле мен эки мамлекеттин ортосуна көпүрө болуп келдим. Мен эле гана эмес, мынакей Чолпон айда жана айтып кетти. Сиздер да кайсы жерде жүрбөңүздөр, сиздер деле элчисиздер. Силер просто мындай официальный элчи эмес болуп атасыңар, бирок минган деп коет да. Минган деген бул эми да, сиздер да элчиликтин ролун аткарып атасыздар. Эмне себептен? Сиздер аркылуу сиздер элдин, Кыргызстандын жүзүн көрсөтүп атасыздар, маданиятын көрсөтүп атасыздар, намысын көтөрүп жүрөсүздөр. Сиздер да абдан чоң роль аткарып атасыздар. Мен эле эмес, мен коем көрүнүп эле аткарып атам. Көрүнбөгөндөр канча бар. Так что 10 жыл, 30 жылдан кийин каерде болбойн, Кыргызстан деп соккон жүрөгүм сокконго чейин мен Кыргызстан үчүн аракет кылам, албетте. Бул мен Кореяда жашап, азыр үйрөнгөн нерсем, байкаган нерсем аракет кылыш керек экен. Аракет, чын жүрөктөн аракет. Себеби бир нерсени кылып атканда чын жүрөктөн кылсаң, ушул адамга жардам берип, ушул адамдан кайтпаса деле бөлөк бирөөдөн кайтат экен, келет экен. Бул менин кичекей 46 жылдык опытым. Бул жерде кичекей жашаган ушу мен төрөлүп өсүп бүгүнгө чейин келген 46 жылдык опытымдан байкадым. Сиз чын ниеттен аракет кылсаңыз, чек жок. Чек жок. Баардыгын кылса болот, баардыгын жетишсе болот экен. Главное, биздин Кыргызстанда ошого жетет деп ойлойм, ишенем мен. Просто ошо тартиптерди сакташ керек. Тартип, билим, анан ушу мыйзам. Корея мамлекети ушунчалык мындай аракеттенген, өзүрлүү эл келет экен, анан тартипти сактайт экен. Ушул кичинекей мамлекет 50 жылдын ичинде 10 өнүккөн мамлекетке кирди. Биз азыр 34 жыл болгон жаш мамлекетпиз. Эчтеке эмес. Бизде да азыр потенциал абдан жаш. Мен бир статистикадан көрдүм. 10 жаштан 40 жашка чейинки жаштар бизде 70% түзөт дейт. Бул уже ниет берип атат. Биздин Кыргызстан алдыга жыла турган потенциалы көп деген мааниде. А Кореяда бул наоборот да, бул жакта улгайган адам көп болуп, төрөлгөн адамдар кичинекей болуп атат. Значит, биздин Кыргызстандын келечеги азыр алдыда деген сөз. Ушул бөтөн жерде, бөтөн элдеге чыгып кеткен биздин жаштардын башын бириктирип, бир платформа кылып, ушу жаштарды Кыргызстанга келтире турган бир система түзүш керек. Кантип эле ушу система иштеп атса, мекенине барбай койсун, баардыгы эле барабыз дейт. Бирок өмүскөдө көрүнбөгөн бизде бирке проблемалар бар. Ошолор чечилсе эле барат го деп ойлойм. Даже мен деле биринчи очередь жүгүрүп бармакмын.
антисон азыр бирок учурда мына бизде жаш балдардын немеси 70% болуптур деп атпайсызбы, көптүгүч башка чет мамлекеттерге чыгып окуп Кыргызстандын өнүгүүсүнө салым кошом деп мынтип Кыргызстан дегенде жанын бере тургандай болуп өсүп келаткан жаштарыбыз негизи учурда өтө көп болуп атат. Именно могу Кореяда дагы өзүңүз эле көрүп атасыз, биздин сыймык Кореядан мынтип система түзөйлү деп аракет кылып атат. Канча студенттерибиз, канча студент болбосун жөнөкөй жумушта иштесин, мен могу нерсени үйрөнүп барып Кыргызстаныма кылайын деп аракет кылып жүргөн жаштардын саны дагы өтө көп. Жана сиз айтып кетип аткандай эле жаңа платформа түзүлсө, башка болсо, Кыргызстанга барса, биздин Кыргызстанда аз эле убакытта чоң мамлекеттердин катарына кошулуп кетиши толук ыктымал деп. Мен канча жылда керек элек, бирок ойлоп атам, эми буюрса жакынкы 30 жылдыктарда үзүрүп берсе керек деп ойлоп атам да. Өзү неме бар го, тенденция бар го, бул улуу оттон кылган кичүү депчи. Улуу кетет, бирок жаңы муун азыр ушундай темпте неме алып келатпайбы? Азыр көп балдар миграцияда 18-ден көчө, 18-де 30-35-те керектер да. Жана 40 жылдай убактарын чакка берип, бирок ал жактан да опыт алып атат. Кийин опыттарын алып келген Кыргызстанга алып келет деген чоң үмүттө турабыз. Бирок качан деген вопрос эми ал убакыттар сылайт. Убакыт болот. Кудай буйрса, убакыт насип кылса болот. Мен азыр сиздерде жана сүйлөшүп атып И9 деген виза менен келдим деп айттыңыздар. Сиздер дагы азыр мындай да, бул жерде убакыт тез эле өтүп кетет. Түшүнөм, жумуш менен аракет болуп, мындай окууга, билимге көңүл бурганга убактыңыздар жок, чарчайсыздар. Бирок бул убактылуу да, жаштык деген кетип калат сиздерде. 40-тан ашкандан кийин анан башталат. Баш оору, бут оору, тияк оору, бияк оору башталат да. А билим деген бул түбөлүктүү кала турган нерсе. Сиздер канчалык кыйын болгону менен ошо жума күндөрүңүздү, мындай эс алган күндөрүңүздү кичине болсо да ошо Кореянын бир нерсесин үйрөнүп кетейин депчи. Иштеп эле кетип калып, акча топтоп кетип калуу эмес. Ушул жерде биз азыр ошо дем алыш күндөрү мигранттарга окуу жүргүзүлсүн деп биз азыр постановленияларды чыгарып атабыз да. Мен азыр эми Сеул шаардык кеңешинин депутаты болгондон кийин менин чыгарган постановленияларым только Сеулдун арасын эле эме кылат. Сеулдан тышкары болбойт да. Бирок издеп көрсөңүздөр, бөлөк райондордо да болушу мүмкүн. Кичине окуп кетсеңиздер, кийин ушул окугандарыңызды өзүңүздөрдүн тажрыйбаларыңыздарда колдонсоңуздар, кийин жардамы тиет деп ишенем да. Себеби бул жаштык азыр силер физически мындай толуп турган мезгил, азыр кандай жумуш болбосун силер азыр тоону тоңкортуп бересиңер. Бирок 40-тан ашкандан кийин уже нары оору, бери оору башталат да. Ал мезгилде ишенгениңер мээден башка жок да. Өзүңөрдүн билимиңерге ишенгенден башка нерсе жок. Бул билим силердин оружиеңар болот. Мен жана сизге айтып кетпедимби, мен бул жерде иштедим, үй бүлөлүү болдум. Булар менен ыктыярдык иштер менен баардыгы өшөрөнү такалып келип билимге келет экен да. Бул бөлөк мамлекетте мен азыр ушу тамырымды түшүрүп, ошол жерде калып калганым деле бул күрөш болду да. Ушул коом менен күрөш болуп, ушу күрөштү жеңип, бул күрөш десе эми пистолет, автомат андай эмес, көрүнүксүз билим, биздин куралыбыз билим болуп атат. Эми, конечно, мен эле мындай билимдүү адамдардан болбосом деле эми тиги магистратураны бүттүм бул жактан. Ошол аркылуу эми ошол дипломум үчүн 3 жыл жүгүрдүм эле, кийин ал дипломум мен үчүн жүгүрүп атат азыр. Көрдүңүздөр, себеби бул жерде да мындай жумушка бул жактын жаранын алат. Бул жактын билимин бүткөн дипломго карашат. Баракка карашат, баары баракка карашат. Ошол сөзүңүздү бузуп койдум окшойт. Ошол сөздөрдү азыркы жаштарга айтат элем, астын чыйып алып прям өзүңөргө ушундай неме жаттап алгыла депчи, убакытты текке кетирбей, окууңардан сырткары жумуш кылып атсаңар дагы мындай алдыга дагы да болсо азыркы мына бышып турган кезиңерди текке кетирбегиле деп айтып кетким келет эле. Сөздөн жыйынтыктап эме койду, дагы суроолор бар, бирок бул нерсени буюрса дагы кийинки 5 жылдан кийин дагы сиздердин интервью алабыз сөзсүз. Ооба, ошол жерден дагы буюрса жакшы жыйынтыктарды дагы кийинки сазырктан анан буюрса
уже экинчи жолу баллотировался деп уже айтып атканда ошондо интервью алып атып, анан да дополнительный суроолорду беребиз. Анын результаты кандай болот мен деле билбейм. Болсо Кудайга шүгүр, болбой калса дагы менин ролум бир жерде жазылып турса керек деп ойлойм. Так что пока жүрөгүм согуп турган мезгилде мен аракет кылып, аракеттенем. Буюрса Арканызда Ополтоодой Кыргызстан бар, биякта Кореядагы жаштар бар, бияктагы да ага эжекелерибиз бар. Эч кандай арка тайманбай, Кудайым Алла таалам турат, Алла тааламга таянып, дагы бизди жетер иншалла Арканызда толук иншалла жардам берип колдон келишчи. Анан ушу менен эфирдин аягында акыркы өзүңүздүн элге кайрылуу эркин сөз неме берсек, Кыргызстандагы биздин мекендештерге, бияка келейин деп аткандарга, деги эле бул жакты тууралуу көргүсү келгендерге, деги эле бул жакта жашап иштеп аткандарга, Кыргызстанга кайтып жаткандарга толук кайрылуу. Эми бул бөлөк мамлекетке кетип атканда бөлөк жер, бөлөк бөтөн эл болгондуктан ошол мамлекет жөнүндө кичине окуп, чокуп, бир маалымат алып келсеңиздер деп айткым келет да. Кайсы мамлекетке барбаңыздар, ошол мамлекет жөнүндө окуп, үйрөнүп келсеңиздер өзүңүздөргө эле оңой да. Ал жактын эрежесин бузбай, ал жактын сыйын түшүнөм, эми тиги салты, адат салттары башка. Бирок ошентип өзүңүздөр келатканга ылайыктуу баш ийишиңиздер керек. Айла жок. Анан ал мамлекетте эми иштегендерге иштерине ийгилик каалайм, окугандарга окуусуна ийгилик каалайм. Анан иштегендерге жаңы айтып кеткендей, убактыңыздар болбосо дагы бөлгөнгө аракет кылсаңыздар болот экен да, мындай. Себеби кичине болсо да үйрөнүп кетсеңиздер, кийин өзүңүздөргө эле жардам болот деп эсептейм да, ойлоймун. Анан мен ушу Кореяда 23 жыл жашап, эң негизги үйрөнгөнүм, ниетиң менен аракет кылсаң, берекети болот экен. Берекети болот, анан эмне кылгыңыздар келсе де чеги жок болот экен. Ошого сиздерди да мындай тилектешмин. Түшүнөм, ар бир үй бүлөдө өзүнүн оорчулугу болот, жумушка келгенге туура келет. Кол барлары возможность болгондор окууга келишет же турга келишет. Кандай болбосун, кайсы мамлекетке барбаңыздар, ошол мамлекет жөнүндө окуп, кичине маалымат алып, ал мамлекетке баргандан кийин ал мамлекеттин укугун, эрежесин, тарбиясын, тартиптерин бузбай, себеби сиздер аркылуу биздин Кыргызстандын маданиятын, Кыргызстандын жүзүн, Кыргызстанды баалайт экен да. Себеби мен деле жакында кайсы бир дебатта бир нерсе деп сүйлөдүм эле, мага кыргыз адамдар ушинтип ойлошобу деп айтышты да. Анан мен айттым, кыргыз адамдары мынтип ойлошпойт, бул жеке менин пикирим. Сиздер антип алмаштырбаңыздар деп ошентип айтсам, алар бир кечирип коесуздар деп не кылышты. Бирок бул жерде да адамдары мындай эми билбейм, баардыгы эле Кудайга шүгүр мындай тарбиялуу, анан сыйлуу келишет да. Мени ушул 4 жыл иштеп жүргөндө бир адам Корей жараны мени кемсинтип, мени иностранец деп же депутат болсоң өзүңө депутатсың да деген мамиле болгон жок мага. Сый урмат менен болушту. Баардыгы Кудайга шүгүр поклон менен мага урматташып, сыйын көрсөтүшүп, менин пикирим айтканда постоянно айтам, бул өзүм жеке пикирим, дагы Кыргызстандын пикири деп мындай деп не кылып атат, тийишип коем анча жерде десем, алар уже менин немди билип калган, характеримди билгенден кийин уже не кылышат. Бул сөрөн адам өзүн алып жүргөнү Кыргызстанга төрөлгөн жериңе сөз тиет экен да. Ошодон алыс болсоңуздар деп ойлойм да. Сиздер эми элчисиңиздер. Сиздер элчи болгондуктан ошо биздин Кыргызстандын маданиятын, жүзүн, намысын көтөрүп жүргөн элчисиздер. Ошондуктан мен Корея мамлекетинде жашап аткан ар бир кыргыз жаранын, иштеген ишмендердин, окуган окуучуларыбыздын мээнетин абдан терең баалайм, сыйлайм.
ушу Кореяда жүргөн убактыңыздарды маанилүү, керектүү тарапка бурсаңыздар, албетте жакшы результаттын жыйынтыгын көрөсүздөр деп айткым келет. Бизге ушунча келип убактыңызды бөлүп интервью берип бергениңизге биз өтө кубанычтабыз. Сиз менен сыймыктанабыз. Алдыда дагы да болсо жана айтып кеткендей, кандай жумуш баштабаңыз, кайсыл жерден өзүңүздүн талапкерчилигиңизди коесузбу, биз сиздин артыңыздабыз. Целый Кыргызстан турат деп ишениңиз, ошо. Сизге да Алла таалам ыраазы болсун. Дагы да айтып кетейин, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Чет жакта жүрүп дагы таквачылык менен орозону кармап, жараткан Алла тааламдын өкүмүн аткарып жүрүш да бул чоң сыймык да. Алла субхана таала жин менен инсанды ибадат үчүн жараттым дейт да. Анан сиз дагы ошол жерде ялгыз жерде жүрсөңүз ибадат кылып атасыз. Алла таалам баардык ибадатыңызды кабыл кылсын. Айтканыңыз келсин. Кабыл кылсын. Буюрса алдыдагы кандай кыйынчылык болбосун, бүт баарын Алла субхана таалам жеңил кылып, сыноосуз жакшы жолго берсин. Айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Абдан сөзүңүз жабып калды мага. Чын айтайын, сиздер менен ошо улуу муун менен мен сыймыктанам. Улуу муун кийинки муунга жол түз берет. Ар бир муун, мисалы канча деген династиялар өтүп, канча деген лидерлер алдыга чыгып отуруп, кийинки муунда ошондой тарбиялап өткөн да. Кореяга келдик, бул жактан дагы ошо Эмиль ага, сиздер барсыздар, Айда Жишенбаевна, бул инсандардын баардыгы бар да. Анан кандайдыр бир немесин жаш муунга да өзүнүн немесин көргөзөт да. Оңой жол түз берип атат. Биз жаш муун сиздерден өрнөк алабыз, аркаңыздардан кымдасып келебиз иншалла. Айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Сиздерге да мен ийгилик каалайм. Азыр бүгүн биринчи подкастыңыздарды менден баштапсыздар. Чоң ыраазычылык билдирем. Ошо көрөрмандарыңыздар, подписчиктериңиздер көбүрөөк болсун. Сиздерге да үзүрүн алып келген подкаст болсун. Ушул подкаст аркылуу элдерге маалымат таркап, бири-бирине жардам болгон сиздер да бир көпүрө ролун аткарат окшойт деп ишенем. Баардык ошо Кореяда жашаган, дүйнө жүзүндө жашаган кыргыздар гана эмес, бүткүл дүйнө жүзүнө мен тынччылыкты каалайм. Ачык асман, тынччылык, сабырдуулук болсо биз баардыгын жеңебиз деп эсептейм. Бизде жакшы макал бар эмеспи? Күч биримдикте дегенчи. Биримдикте болсок биз күчтүү болобуз деп эсептейм. Алла таалам разы болсун. Да биздин подкастыбыз айна чыкты деп иншалла. Чоң рахмат. Болду. Чоң рахмат. Ошентип эле менин иштеп бийлеп чырдап жүргөн кыздарым кайра эле өзүмө келип ошону айтам.